Жума ичинде өлкө аймагында атталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Бакыт Бекболсунов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок, бардык райондордо балдарга карата катаал мамилени, зордук, зомбулуктун алдын алуу, оор жашоо шартындагы балдарды аныктоо жана мониторинг жүргүзүү максатында райондук штабтын мүчөлөрү кожолуктарды кыдырууда. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Бул иштер балдарга карата зордук, зомбулуктар көп катталып жаткандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн тапшырмасынын негизинде аткарылып жатат. Райондук штабтардын мүчөлөрү мигранттардын балдары тарбияланып жаткан үй-бүлөлөргө мониторинг жүргүзүү максатында кожолуктарды кыдырып, балдарга карата физикалык жана психологиялык жактан зомбулук жасоого, катаал мамилени кылууга жол бербөө тууралуу калкка маалымат жеткирүү иштерин жүргүзүүдө. Район акимдери штабтын ишин жана балдарга жасалган катаал мамилени, зордук, зомбулуктун алдын алуу боюнча шашылыш чаралардын 2019-2020 жылдарга карата планын жүзөгө ашырууда жеке жоопкерчиликти алат. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигине иштик координациялоо, балдарга орой мамиле жасоо жана зомбулук көрсөтүү учурларын өзгөчө көзөмөлгө алып, ар бир факт боюнча тыкыр жана калыс тергөө жүргүзүп, күнөөлүүлөр мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартуу тапшырмасы берилген. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосу менен жашоо шарты оор балдардын автоматташтырылган маалымат базасын ишке киргизген. Маалымат базасы жашоо шарты оор балдарды ыкчам аныктап жана аларды коргоо үчүн тийиштүү чараларды көрүүнү шарттайт. Бала аныкталган учурдан тарта бардык маалымат бирдиктүү базага түшөт. Базадагы маалыматтарды алуу мүмкүнчүлүгү тармактык мамлекеттик органдардын кызматкерлеринде бар. Ар бир мамлекеттик орган бала кандай жардамга муктаж экенин дароо аныктайт. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков Беларустун Кыргызстандагы элчиси Андрей Страчкону кабыл алды. Бул тууралуу Билим берүү илим министрлигинин басма-сөз кызматы кабарлайт. Жолугушууда тараптар билим берүү жаатында кызматташуу маселелерин талкуулашып, 2020-2021 окуу жылы үчүн Беларусь тарап Кыргызстандын жарандарына 8 гранттык орун бөлгөнү маалым болду. Бүгүн Белоруссияда IT технология тармагы жакшы өнүгүп жатат. Буга чейин кыргызстандыктар сиздердин өлкөдөгү IT академия окуудан өтүп келишкен. Биз бул боюнча академиялык кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктарбыз, деди Каныбек Исаков. Андрей Страчконун айтымында, учурда Беларуста 26 кыргызстандыктардын жараны билим алып жатат. Алардын 20-сы келишимдик негизде. Быйыл Беларусь өкмөтү чет өлкөлүк студенттер үчүн жалпы 100 гранттык орун бөлдү. Анын 8-и Кыргызстанга берилди. Грантка ээ болгон студенттер акысыз билим алат жана аларга стипендия төлөнөт. Жакшы окуган коомдук иштерге активдүү катышкандардын стипендиясына каражат кошулмакчы, деди Андрей Страчко. Жолугушууда мындан сырткары кыргызстандыктардын Беларустун баштапкы жана орто кесиптик билим берүү уюмдарында акысыз билим алуусу жана эки өлкөнүн техникалык багыттагы университеттеринин кызматташуусун жакшыртуу суроолору талкууланды. Быйыл 2019 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу эт 1,7%га көбүрөөк өндүрүлдү. Бул тууралуу Айыл чарба, тамак аш өнөр-жай жана мелиорация министрлигинин басма-сөз кызматы билдирди. Ага ылайык 2020 жылдын отчеттук мезгилинде республикада бардык категориядагы чарбаларында 29,9 миң тонна эт тирүүлөй салмакта өндүрүлдү. 498 тонна же 1,7%га мурунку жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу эт көбүрөөк өндүрүлдү. Эт өндүрүүнүн көбөйүшүнүн эң негизги себеби малдын жана үй канаттуулардын санынын көбөйүшү менен байланыштуу деп айтылат маалыматта. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2020 жылдын 1-январына карата республикада ири мүйүздүү малдын саны 53 миң башка көбөйүп, 1680,4 түздү. Кой жана эчкинин саны 97 миң башка көбөйүп, 6264,9 башты түздү. Жылкынын саны 23,9 миң башка көбөйүп, 522,6 миң башты түздү жана үй канаттуулардын саны 201,4 миң башка көбөйүп, 6211,1 башты түздү. Чочконун саны тескерисинче азайды, 16,5 миң баш азайып, 34,7 миң башты түздү. Белгилей кетчү нерсе, 2020 жылдын январ айында республиканын бардык облустары боюнча эт көбүрөөк өндүрүлгөн.
Кытайдан башка өлкөлөрдө коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 500дөн ашты. Бул тууралуу Кытайдын мамлекеттик СЖТН каналынан билдиришти. Маалыматка ылайык, 63 миңдей илдетти жуктургандардын ичинен 505и Кытайдан башка өлкөлөрдө катталган. South China Morning Post гезитинин билдирүүсүндө чет өлкөдө илдетти жуктургандардын жарымы Японияда аныкталган. Ошондой эле Diamond Princess кемесинде 218 учур катталган. Ал эми Сингапурда 60, Таиландда жана Түштүк Кореяда 30 адам орну жуктурган. Батыш өлкөлөрүндө Германияда 16, Францияда 11 жана Австралияда 15 адам ооруйт. Акыркы маалыматтар боюнча Кытайда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 63918 адамды түздү. Ошондой эле илдеттен 1488 адам каза болду жана 6982 жаран айыгып чыкты. UFC уюмунун эң жеңил салмактагы чемпиону кыргызстандык Валентина Шевченко беттештерден жарым жылга чейин четтетилди. АКШнын Техас штатында беттешти уруксаат берүү жана жөнгө салуу департаменти кыргызстандык мушкерди беттештен жарым жылга четтетти. Тыюу салуу мөөнөтү 2020 жылдын 7 августуна чейин каралган. Мындай чечим Хьюстондогу UFC 247 мелдешинде Шевченко америкалык Кетлин Чукагянды жеңгенден кийин кабыл алынган. Анда Шевченко 3-чү рет өзүнүн чемпиондуктурун сактап калган. Ошол учурда Чукагян октогонго ушул жылдын 25 мартында чыга алат. Департаменттин маалыматында ар бир беттештен кийин дарыгерлерден түзүлгөн комиссия мушкерлерди медициналык себептерден улам кайсы бир мөөнөткө беттештерден четтетет. Ал эми департамент Шевченкону эмне себептен мындай узун мөөнөткө четтеткендиги тууралуу так маалымат бере элек. 112 жаштагы япониялык Читецу Ватанабе Гиннес китебине дүйнөнүн эң улгайган эркек кишиси деп кабыл алынды. Бул тууралуу Киото агенттиги жазат. Япониянын Нигета аймагындагы карлар үйүндө жашаган 1907 жылдын 5 мартында жарык дүйнөгө келген Читецу Ватанабеге Гиннес китебинин кызматкерлери тарабынан сертификат тапшырылды. Ватанабенин 5 баласы бар. 2019 жылы Япониянын Хоккайдо аймагында 113 жашында дүйнөдөн кайткан Масазо Нонакадан кийин Ватанабе дүйнөнүн эң улгайган эркек кишиси наамына ээ болгон. Программабызды улантабыз, эми кезекте кабарчаларыбызды даярдаган чакан баяндарга берели. Жаңы дайындалган өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров учурда түштүк жергесин кыдырууда. Ал элдер менен жолугуп, кооптуу участкаларды текшерүүдө. Министр Ош шаарындагы Шейиттүү аймагына да барып, 40 үй бүлөгө коркунуч жараткан кооптуу жерди да көрүп кеткен. Жашоочуларга министр эмне деп убада берген, кооптуу аймак эмне болот? Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Кооптуу делинген участкада жашагандар көчүү коркунучунда турган бул жер 40 жылдан бери ушундай абалда тургандыгын айтышат. Жаар боюнда катар жайгашкан үй бүлөлөр кошумча турак жай кура албай жатышкандыгын билдиришет. Жергиликтүүлөр адам өмүрүнө коркунуч жара алып жаткандыгын айтып келишет. Бизге бирок жардам бермейди. Бизге бирөө жарым жардам бербейт. Үйүбүз урап түшкөнүнө 2 жыл болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен келип үй салбагыла дейт. Же үй салганга жер бербейт. Жер бермейди, жок жардам бермейт. Бул кооптуу аймакта жашаган дагы бир тургун эски үйүн бузуп, жаңыдан турак жай тургузайын дегенде өзгөчө кырдаалдар министрлигинен келишип, курулушка тыюу салып коюшкан. Ошентип үйүн кайра тургуза албай орто жолдо калган. Ал жергиликтүү бийлик жаңы курулушка уруксат бериши керек же башка жактан жер тилке берүүсүн суранып жатат. Bu uyda o'zi invalid bola yashaydi, ota-onasi yo'q. Бул үйдө менин майыптыгы бар адам ээлик кылат. Ал орусчада иштеп жатат. Акча топтоп келип үй салалы десе уруксат бербей жатат. Анда биз каяка барабыз? Өздөрү жылуу үйдө жашап жатышат. Азыр короонун алдындагы ремонт кыла албай калдык. Эртең келип буз десе эмне кылабыз? Бул аймактагы кооптуу участканы өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров келип өз көзү менен көрүп кеткен. Кооптуу жар боюнда жашаган 38 үй бүлө такталып, алардын өмүрү үчүн тиешелүү чаралар көрүлөрүн министрликтин аймактагы башкармалыгына тапшырма берген. Ошол жерде, ошо Лейна көчөсүндөгү жолду кооптуулугун бүгүнкү күндө кооптуу болуп турат. Жол уурап түшүү коркунучу бар. Ошол жерде жашаган үйлөр уурап кетиши коркунучу бар. Ошону министр менен Ош шаарынын мэри Талабек Насырбекович экөө чогуу көрдү. Министрдин мына иш планына киргиздик. 2020 жылга авариялык куткаруу иштерине биз өзгөчө кырдаалдар министрлигине киргизип, ошол жерде узундугу 100 метр, бийиктиги 16 метр бетондон стена курабыз.
Министрлик коопту жарды бекемдөө үчүн 45 миллион сом коротуларын ал быйылкы иш планга кошула тургандыгын билдирди. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги коопту аймакта жашаган тургундарга 2010 жылдан бери эскертүү берип келүүдө. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Кечээ 13 февралда президент Сооронбай Жээнбеков 5 өлкөнүн Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчилеринин ишеним грамоталарын кабыл алды. Алардын арасында Иран Ислам Республикасы да бар. Кыргызстанда жаңы ишмердүүлүгүн баштап жаткан Иран Ислам Республикасынын ыйгарым укуктуу элчиси эки тараптуу мамилелердин өнүгүшүнө бардык күч аракеттерин жумшай тургандыгын айтты. Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп Саид Харази дайындалды. Эске сала кетсек, кечээ 13 февралда өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков 5 өлкөнүн атайын ыйгарым укуктуу элчилеринин ишеним грамоталарын кабыл алды. Алардын арасында Иран Ислам Республикасы дагы бар. Иран Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинде Ирандагы ислам революциясынын 41 жылдыгына арналган иш-чара өтүп, ага бир катар мамлекеттик кызматкерлер, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Иш-чара эки өлкөнүн гимни менен башталып, андан соң жаңы кызматка киришип жаткан Иран Ислам Республикасынын ыйгарым укуктуу элчиси эки тараптуу мамилелердин өнүгүшүнө бардык күч аракеттерин жумшай тургандыгын жана Орто Азия өлкөлөрү менен кызматташуу өзгөчө мааниге ээ экендигин баса белгиледи. Андан тышкары кызматташууга багытталган бардык иш аракеттерди колдого аларын билдирди. Эки тараптуу кызматташуудагы келечектүү багыттарды талкуулап, саясий диалогду бекемдөөгө, соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктарбыз. Бир жыл мурунку эки өлкөнүн ар тармактагы кызматташуулар боюнча келишимдер түзүлгөнүнө биз күбө болгонбуз. Иран Ислам Республикасынын президенти Бишкекте өткөн Шанхай кызматташтык боюнча саммитке катышкан. Андан тышкары бир канча кызматташууга багытталган жемиштүү иш сапарлар болду. Дагы бир эске сала кетчү нерсе, эки өлкөнүн ортосундагы түз аба каттамдардын ачылышы экономика, бизнес жана коомдук алакаларды бекемдейт деп ишенем. Иран Ислам Республикасынын учурда Кыргыз-Иран соода-саттык мамилелерин жакшыртууда бир катар аракеттер көрүлүүдө. Иран Ислам Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Саид Харази мырза бүгүн Иран өкмөтүнүн Кыргызстандагы расмий өкүлүнүн милдеттерин толук аткарууга киришиши менен куттуктайм. Кыргыз-Иран мамилелери экономикалык, маданий тармакта өнүгүү жолунда деп айтсак болот. Кыргызстан эки өлкө ортосундагы карым-катнаш байланышты бийик баалайт. 2019 жыл Кыргыз-Иран достугунун бекемделишине жемиштүү жылдардан болду. Иран Ислам Республикасынын президентинин Кыргызстанга болгон иш сапары жана Тегеранда болуп өткөн соода-саттык, экономика жаатындагы расмий жолугушууларды айтсак болот. Жыйынтыгында бул аракеттер эки өлкө ортосундагы эки тарапка пайда алып келген иштерди жасоого мүмкүнчүлүк берди. Иран менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы карым-катнаш байланыш Кыргыз Республикасынын 1991 жылы эгемендүүлүктү жарыялаган күнүнөн баштап өтө жакшы, бийик, тыгыз деңгээлде келе жатат. Иран өлкөсү бул чыгыш өлкөлөрдүн ичиндеги эң өнүккөн, элинин саны абдан туруктуу, көп, территориясы да кенен, кен байлыктары кенен, эң негизи бул эл өзүнүн эгемендүүлүгү үчүн, өзүнүн көз карандысыздыгы үчүн кылымдар бою күрөшүп келе жаткан калктын бири мына дүйнөдөгү ушул ирандыктар болот. Мен айтар элем, биздин Кыргыз Республикабыздын жетекчилери, Кыргыз Республикасынын бизнесмендери, ишмер адамдары Иран менен мындан арадагы мамилелерди, өзгөчө экономикалык, соода, саясий мамилелерди дагы жакшы, бийик деңгээлге көтөрүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейм. Мен Иран Республикасынын 41 жылдыгы менен Иран элин жана Иран мамлекетин чын жүрөктөн куттуктайм. Ош облусунун Алай районунун Тайгакташ аймагындагы көмүргенин Бикипинг жоопкерчилиги чектелген коому изилдейт. Көмүргенин казууга жергиликтүүлөр каршы чыгышып, адам өмүрүнө коркунуч келиши мүмкүн деп кооптонушууда. Ошондой эле көмүргени казылса экологияга да зыян келтирет дешип каршы чыгышууда. Буга катар эле Алай районунун акими жергиликтүү эл менен жолугушту. Темага кабарчыбыз токтолот. Ушул дарыя акырып Куршапка барып чыгат. Будан суу ичкен адамдар
Азыр бардыгы суу менен калып болуп калган жери жок. Алай районунун элин ойлондурган маселе эгерде көмүр казылып алынса, арчалар кыйылып, ичер суубузда булганат дешет. Бул жагдай адам өмүрүнө деле коркунуч келиши мүмкүн деп кооптонушат. Атбал мына ушул коктуга төгүлөт. Коктунун ичинде булак бар. Булактан суу түшүп, мына өзүбүздүн чоң таза сууга түшөт. Буга кошулуп, ылдыйдан көп айылда суу ичет. Було Ошо буласынын көп райондоруна кетет бул суу. Ошого биз ушул мына ошол жакшына жаратылышты сактап калыштын ордуна ушул жерде көмүр казып, абаны булгап, үстү буягы жайыт. Эң кооз жерибизди ушу көмүр ачтырып, ушу жаман акыбалга алып келгенди биз каалабайбыз, биздин эл. Бул аймак жайлоо болуп эсептелет. Март айынан тартып тургундар мал багып, жайыт катары пайдалана башташат. Көмүрдүн казылышына жашоочулар башынан эле каршы болуп келишкен. Бул жерди казууда бийлик өкүлдөрү компаниялар элден уруксат алышы керек деген ойду карманышат. Баары мыйзамдуу түрдө болсо, мындай ызычуу болмок деген пикирлерин билдиришет. Ал тургай үлүш жерлерге контейнерлерди бүгүнкү күндө орнотуп коюшкан. Энди казабыз дегендер бизден бир оз уруксат сурабай, биринчи күнү келип, мына жерди сүрүп кетишти, жердин кыртышын бузуп. Андан кийин эскертүү бергенбиз, айттык, макул тийбейбиз дешти. Андан кийин дагы укпай туруп, мен 2 контейнер алып келип коюп, түнү менен алып келип коюп, бизге айтпай дебей дагы. Ал жерин дагы мыйзамды бузушту. Ошого биз эми азыр мына жерде эл колдоп, элдин көпчүлүк менен ошол мыйзам жолунда жооп беришин каалайбыз. Буга чейин мына бүгүн 5-6 жолу эл жыйылып атат. Оштон, Бишкектен балдар келип топтолуп, себеби элге эң биринчи элге зыяны чоң келет да. Бул ден соолукка көмүр кен чыкканда эле бардык жери жакшы болуп кетпейт. Бунун ичинде түбүндө канчалаган адамга зыян таасирин бере турган эбегейсиз заттар бар да. Тайгакташ аймагындагы 120 гектарга жакын аянтты ээлеген көмүр кенин Бикипинг жоопкерчилиги чектелген коому изилдейт. Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет кенди изилдөөгө 3 жылдык мөөнөт менен 2017 жылдын декабрь айында уруксат берген. 2019 жылдын 13 июнунда кайра каттоодон өтүп мөөнөтүн да узарткан. Өкүлдөрдү чакыруу айыл өкмөткө дайындалган, бирок бүгүнкү эл менен жолугушууга аталган компания өкүлдөрү келген эмес. Бул арада чогулган эл айыл өкмөттүн иштен кетүүсүн да талап кылды. Ал эми Алай районунун акими комиссиялык топ текшерип бүткүчө бул компанияны ишти токтотуп турарын баса белгилеп өттү. Туура эмес, мыйзамсыз коюптур. Бирөөнүн жерин алып келип койгон турбай. Бул чындап мыйзамсыз. Бирөөнүн жерин чукуп коюптур, казып коюптур, аны сотко бериптир, милицияга бериптир. Ушулар бүт элди көтөргөн нараачылыкты алып кетти да. Такташып алып туруп иш кылса ушунчалыкка жетпейт эле. Ушул жана ишкердин да бул жерде көп кемчиликтери, ишкердин да жана тоготпостук болуп калган да. Анан азыр бизде комиссия иштеп атат. Атайын райондо түзүлгөн комиссия бар. Булар өздөрүнүн корутундусун чыгарсын, баягы экологический жактан канчалык залакасы тиет, сууга жакын деп атышат, жолго жакын, көчкү кетет деп атат го. Буларды ошо тармактын комиссиялары иштеп чыксын. Эгер ошолордун корутундусунда да ушундай бир какой-то бир тескери жактары аныкталса, анда биз чара көрөбүз да, лицензияны кайтарып алууга иш-чарага барабыз. Компаниянын өкүлүнүн бул тууралуу интервью алууга мүмкүн болбогондуктан телефон аркылуу байланыштык. Өкүлдүн айтымында компания жерди чалгындоо, башкача айтканда көмүрдүн бар же жок экенин текшерүү үчүн гана лицензия алынарын айтып, элди мынчалык дүрбөлөңгө түшпөсө дейт. Закрытый тип менен проекти да ошондой закрытый. Бир, экинчиден ал жерде көмүр барбы, жокпу, ал белгисиз. Бизге разведкага берген. Кыргыз өкмөтү лицензияны чалгындоого берген. Эми биз кандай болот билбейм, ушинтип эле элдер чыгып тополоң кыла берсе кандай иш болот билбейм. Биз эми бардык төлөмдөрүн, мамлекеттик төлөмдөрүн, башкасын бардыгын төлөп, документтерибиз бардыгы так. Кошумчалай кетсек, өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, Алай районунда кен иштетүүгө лицензия алган 62 ишкана бар. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Республикалык Баткен согуш ардагерлер кеңеши коомдук бирикмеси 2019 жыл ичинде аткарылган иштер тууралуу отчет берип, жамааттык жыйын өткөрүштү. Анда Бишкек шаары жана 7 облус жетекчилери, ошондой эле согуш катышуучулары чогулушуп, 2020 жылга карата аткарыла турчу иштердин планын бекитишти. Буга катар эле коомдук бирикме өкмөттүн тарабынан ардагерлерге көрсөтүлгөн жардам жетишерлик эмес экенин айтышты. Кененирээк кийинки сюжетте.
1999-2000 жылы республикабыздын түштүгүндө Тагыраагы Баткен облусуна кирип келген куралчан топту мизин кайтарган. Ошол кездеги 18-20 жаштагы аскерлердин жашы бүгүнкү күндө 40тан ашты. Айрымдары тилекке каршы согуш учурунда жарыкчылык менен кош айтышса, бүгүнкү күндө ошол кезде жарадар болуп келип, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер да жок эмес. Убагында мекенге ант берип, өз жерин коргогон жоокерлерди эгемендүүлүктү жаңылган кыргыз өкмөтү анчейин колдоо алган эмес. Ошол муктаждыктан согуш катышуучулары 2010 жылы Республикалык Баткен согуш ардагерлер кеңеши коомдук бирикмеси деп атайын уюм түзүшүп, бүгүнкү күнгө чейин иш жүргүзүп келишет. Алсак, бул коомдук бирикменин негизги иштеринин бири жогоруда сөз болгон курман болгон жоокерлердин ата-эне үй-бүлөлөрүнө моралдык, чакан материалдык жардамдарды берүүгө көп аракет кылышат. Курман болгондорго жеринде барып Куран түшүрүшөт. Жаштарды патриоттукка үндөө боюнча аскер бөлүктөрдө, лицейлерде, мектептерде тынымсыз иштерди жүргүзүп турушат. Коомдук бирикме жыл бою аткарган иштерине тыкыр көз салып турушат. 10 жылдан бери жыл сайын чогулуп, жети облус жетекчилери менен биргеликте алдыга койчу иштерин да талкуулашат. Биздин 20 жылдык келатат. Ошого карата өзүбүздүн статуска чуркабасак, өзүбүздүн льготаларга чуркабасак, башка кишилер ал льготага может илинип калышы мүмкүн да. Биз алып кеттик деп, биздин ошо алып бараткан жумушубуз токтош керек. Ошо күчөтүш керек. Мо краткий видео обзордо бул общий кылган жумушубуздун чет эле да. Бир айда, например, 10-15 мероприятияга чакырышат. Анын биз деген жетишсек 5-өөнө барабыз, 10-оно бара албай калып атабыз. Ошол үчүн биякта деген биздин замдарыбызды бөлүп жөнөтүп атабыз, Бишкектин өкүлдөрүн жөнөтүп атабыз. Ошондон тартпашыбыз керек. Токтогошубуз керек. Өздөрүнүн алдыга койгон пландарынан сырткары коомдук бирикме өкмөткө да ар дайым кайрылып турушат. Анткени ошол учурда көз жумгандардын үй-бүлөлөрүнө жана жарадар болгон жоокерлерге деле анчейин көңүл бурулган эмес. Өкмөт башчыларына дагы ушу биз мына ушул убактан пайдаланып кайрылып келет элем. Ушу бизге негизгиси өз убагында ушу мамлекет бизге ишенип тапшырма койгонду биз так аткарганбыз да. Анан ушу бизди көңүл буруш керек ардагерлерди. Биз да мына ара 20 жыл болду. Биз да канча жылдан бери мына төрагалык кылып, тынчтык багында дагы согушка каршы тынчтык багында дагы согушушка туура келип атат да. Ошон үчүн суранып келет элем. Бизге ардагерлерге өкмөт тагынан жергиликтүү жерден жок дегенде ушу балдарыбызды мектеп, школьный фонддор бир эле Жалал Абадта эмес, Кыргызстан боюнча бар жерде карап берсе, анан больницалар маселе, санаторий, лечебный ушуларды биз карап дарылаш керек балдарыбыз. Көп балдарыбыз ооручан болуп калды. Инвалид болуп калган балдарыбыз бар последствия менен. Коомдук бирикме 2019 жыл ичинде аткарган иштерин жамааттык деңгээлде быйыл да өткөрүшүп, 2020 жылга бекитилген пландарын талкуулашты. Анда быйыл белгиленчү улуу жеңиштин 75 жылдыгын өзгөчө белгилөө, Баткен согушунун бүткөнүнүн 20 жылдыгын жана Республикалык Баткен согуш ардагерлер кеңеши коомдук бирикмесинин түзүлгөнүнүн 10 жылдыгын белгилөө пландарын биринчи орунга коюшту. Бакытбек Болсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек. Ош шаарында көчөт отургузуу иштери башталды. Ош шаардык көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты калаанын Кулатов кичи шаарчасындагы Ак Ниет сейил багына арча көчөттөрүн отургузду. Тигилген көчөттөр шаарга көрк берип, аны менен катар экологияга пайдалуу. Быйыл Ошто 10 000 даана жоо азын гүлү жана жалпысынан 2 миллионго жакын ар түрдүү гүлдөр эгиле тургандыгы айтылууда. Быйыл Ош шаарына 100 000ге жакын көчөт отургузулат. Шаарды көрктөндүрүү максатында Осмонов көчөсүнө 200га жакын ийне жалбырактуу дарактардын көчөттөрү отургузулду. Тигилген көчөттүн сорту тез өсүүчү арча болуп саналат. 4 жыл аралыгында 3-4 метр бийиктикке чейин өсөт. Ал эми шаарга гүлдөрдүн түрүн эгүү үчүн чет мамлекеттер менен келишим түзүлгөн. Бул гүлдүн көчөттөрүн жылдыга жаңылап турбаса, гүлдүн сапаты жагы да начарлап кетет. Ошон үчүн biz жылга Чехия менен Голландиянын гүл уруктарын алып келүүгө биз алар менен тез байланыш алды. Андан тышкары мына шаарыбызга аймактык башкармалыктардын территорияларындагы биргеликте чогуу
20 000 данадан ашығырақ бақтыраттарды егуге даярбыз. Бұл біздің көчөттөрүбүз өзүбүздүн зенекол ишканабыздын питомнигинде өстүрүлүп, даярдалып, шаарга чыгарууга даяр. Мындан сырткары муниципалдык аймактык башкармалыктар тарабынан шаардын аймагына 20 000 түп дарактардын ар башка көчөттөрү отургузулат. Акбуранын жээгине болсо Япониянын сакура дарагын отургузуу пландалууда. Ошондой эле Акбура дарыясынын жээгин көрктөндүрүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Проект бүгін даяр болып бүттү. Біз бір 2 күн, 3 күннің ішінде тендер жариялайбыз. Тендер жариялап, ушу уткан компания Кудай буйруса, жакын арада ушул Акбура дарыянын боюндагы ушул көрктөндүрүү, ал жерде ушул жүргүнчүлөр жүрө турган баягы жолдор, велодорожкалар болот, жаштарыбыз, аксакалдарыбыз отура турган скамейкалар, ушуга окшогон ушул освещениялар, түнкү жарыктандыруулар болот. Эң негизгиси мен ойлойм, ушул шаарыбызга келген коноктор үчүн, шаардыктар үчүн быйыл шаарда бир топ мындай шарттар түзүлөт деген ойдобуз да. 2020 жылы Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты муниципалдык ишканасы тарабынан шаарга жалпысынан 800 түп ийне жалбырактуу, 1500 түп жазы жалбырактуу жана 8000 түп бадал көчөттөрүн отургузуу пландалууда. Быйылгы сезонго биз бул тюльпандарды, азыр мына көрүп турган тюльпандарды кара сетке менен жаап койгонбуз. Буларды уругу голландский пияздар, 6-7 сорту бар. Бир ушу бизде өзгөчөлүгүбүз болот. Анан күзүндө эгип кара сетке менен жаап койгонбуз. Азыр эми абаны температурасы где-то бир 6-7 плюс болгондо сугарууну баштайбыз. Кудай буйруса март айында гүлдөтүп шаарга эгебиз да буларды. Күнөсканада даярдалып жаткан бул жоо газын гүлдөрдүн уругу Туркиядан алынып келинди. Атайын ыкма менен каралып жаткан гүлдөрдү күндүн жылышы менен шаардын көчөлөрүнө эгүүгө даярдык көрүлүүдө. Биз мына быйылкы жазга даярдык кылып 27 декабрда мына быйылкы сезондогу уруктардын бардыгын сээп койгонбуз. Мына уруктарыбыздын алды чыгып, жазга даярдык кылып ар бирин уже стакандарга эгишти баштадык. Ошто 10 000 жоо газын гүлү жана жалпысынан 2 миллионго жакын ар түрдүү гүлдөр эгиле тургандыгы айтылууда. Жылдагыдан гүлдөрдүн түрүн көбөйтүп, климатка, шартка ылайыкталып эгилүүдө. Быйылкы гүлдөрдүн айырмасы жылдагы караганда катарантус деген гүлдөөбүздүн 2 сорту келди, башкача георгиналар бар, мына бегониялар бар. Ушулардын бардыгы стакандарга эгилип, Кудай буйруса жазда ушу шаарга эгиле баштайт. Булардын стакандарга эккенибиздин себеби бул өтө зор. Себеп дегенде бул гүлдөрдү азыр ушундай стакандарга эгип коюп, эгер саратанда эксең дагы ушул боюнча кармап калат, эч оорубастан. Учурда Ош шаарды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатынын карамагында 3 питомник бар. Алар жалпы 45 гектар жерге ээлеп көчөттөр өстүрүлүүдө. Андан сырткары гүлдөрдүн уруктарын өндүрүүдө 18 күнөскана иштөөдө. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Келечек күзгүлөрү мотурайган бөбөктөрдүн ден соолугуна кайдыгер карабай, коомчулук менен биргелешип, ар дайым кайрымдуулук иш менен алектенип келаткан Help the Children СКД балдар фонду адаттагыдай улуттук балдар онкология жана гематология бөлүмүнө жардам көрсөтүштү. Андалар улуттук балдар онкология жана гематология бөлүмүнө 185 000 сом өлчөмүндөгү дары-дармектерди беришти. Көрсөтүлгөн жардамдарда эмнелер камтылган? Кененирээк кабарчыбыз токтолот. Жердин жандуу гүлдөрү аталган кичинекей өспүрүм балдар. Алардын жылмаюусуна, дени сак жашоосуна себепчи болууну самаган Help the Children балдар кайрымдуулук фонду. Ондогон жылдар бою жаш балдарга жардам көрсөтүү менен алек болуп келген бул фонд бүгүн да улуттук онкология жана герматология бөлүгүндөгү балдарга жардам көрсөтүү максатында дары-дармектерди жана керектүү каражаттарды алып келишти. Акция передачи жизненно необходимых Биздин фондко балдарынын өмүрүн сактап калуу үчүн дары-дармекти алып берүү суранычы менен атайы арыз түшкөн. Мына бул кутучада 180 000 сомдук дарылар бар. Балдардын сакайып кетүү жолу мына ушул дарыларга байланган. Бизден кайрымдуу жарандар сурашат: берилген жардам балдардын өзүнө жетеби деп. Чогулган тыйындар дарыларга жумшалып, балдарга берилип жатканын аныктоо үчүн атайы журнал ачып койгонбуз. Ал жака баары жазылуу. Берилген дарылардын мөөнөтү жана ата-энелердин колдору да коюлган. Албетте дары-дармектер толугу менен жетип жатканын билүү үчүн өзүбүз дагы доктурлардан
текшерип турабыз. Вот такой журнал. Баланын билеги ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей, жодураган балдардын тез сакаюусун самаган ата-энелер четтен чыгат. Айлап жылдап балдарын жетелеп ооруканада жүргөн ата-энелер үчүн мындай кайрымдуулук фонддор бир кыйла жардам көрсөтөөрүн Бейшенова Нагира айым өз сөзүндө айтып өттү. Мен абдан ыраазычылыгымды айтам бул фондко. Мисалы азыр бир тууганың деле башында жардам берет, андан кийин уже улам жардам бере албайт да. Биринчиден фондко рахматымды айтам, экинчиден ушу фондко жардам берип аткан ар бир инсандарга терең ыраазымын. Абдан ишенем ушул фондко. Элдер кандай жардам берип жатса, ошону түздөн түз бизге жеткизип атат деп толук ишенем да. Потому что көрүп эле атам, муну көрбөгөн адам билбеши мүмкүн да. А бул жерде жатып көрүп аткан адам баарын билет да уже. Аябай ыраазымын, терең ыраазычылык билдирем да. Өкүнүчтүүсү улуттук онкология жана гематология борбору жабыркап келген жарандарды канаттандыраарлык шартта жайгаштыра албайт. Ар бир жаранга бирден бөлмө даярдашы керек болгон болсо, бул жерде бир бөлмөдө 4төн бала жайгаштырылып, ата-энелери менен 8 киши болуп ыңгайсыздык жаратат. Ал эми дарылануучулардын ден соолугуна таасирин тийгизүүдө дейт Балдар онкология борборунун башчысы Улукбек Тургунбаев. Негизи ар бир оорулуу бала онкологический оору. Улар отдельный палата, да, өзүнчө палатада жатыш керек, апасы менен же атасы менен өзүнчө. Бизде тилеге каршы андай мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошо биринчи этажда бул жерде өзүңөр көрүп тургандай мындай орусча айткандай сырость, нымдуулук бар. Алдагы баягындай грибковый заболеванияларга алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн бизде ошол бир чоң азыркы турган маселе ошол биринчиден. Экинчи маселе бул дары дармектин тартыштыгы, өзгөчө бул химия препараттар. Мына азыркы бүгүнкү болуп аткан иш-чара бул бир фонд биздин суранычыбыз боюнча дары алып келип берди 180 канча миң сомго. Тамак аштан баштап балдарга йогурт, майрамдарда дары дармек, мына постельный белье көрүп атасыңар өзүңөр да. Медицинский оборудование жактан эч качан жок дешпейт. Рахмат чоң ушулардын жардамы менен шарт түзүп берүүгө жана баягы дарыланышына да чоң жардам беришет. Ал эми балдарга арналган дары-дармектердин дагы калган бөлүгү Кытай чек арасынын жабылышы менен кечигүүдө экенин айтышууда. Түрксой уюму ар бир жылы түрк дүйнөсүнүн шаарларынан маданият борбору кылып, ар бир шаарды тандап алат. Өткөн жылы Кыргызстандын Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданият борбору болгон. Быйыл Өзбекстандын Хива шаары тандалды. Ага кошумча казак элинин улуу акыны, ойчулу Абай Кунанбаев жылы деп белгиленди. Анын 175 жылдыгына бир катар иш-чаралар уюштурулмай болду. Башталыш катары акындын сөзүнө жазылган ырлар түрк дүйнөсүнүн белгилүү опера ырчыларынын аткаруусунда көрүүчүлөргө чоң концерт тартууланды. Теманы Түркиядан кесиптешибиз Клара Кудайбергенова улантат. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türksoy ve TRT Havas tarafından düzenlenen bu özel geceye hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Казак жазма адабиятынын негиз салуучусу, акын, ойчул, агартуучу, коомдук ишмер Абай Кунанбаев казак тарыхындагы улуу инсан. Ал чет элдик жазуучу акындардын чыгармаларына таасирленип, мазмундуу ырларды жараткан. Реформатор, жаңычыл, демократ акын болгон. Анын негизги чыгармасы болгон Кара сөздөр эмгеги, философиялык ойлордон жана уламыштардан турат. Чыгарма кезегинде элди биримдикке, эмгекчилдикке, билимге үндөгөн. Абайды эскерүүгө арналган иш-чаралар түрк дүйнөсүндө аны дагы жакындан таанытууга мүмкүнчүлүк түзөт дейт Түрксой уюмунун баш катчысы Дүйсен Касейинов. Kıymetli katılımcılar, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Казакстандын куруучусу элбашы урматтуу Нурсултан Назарбаев Абайды таануу, Казакстанды, казак калкын таануу деп айткан. Демек бизде түрк дүйнөсүн таануу. Ушул боюнча бул демилген улантуубуз керек деп эсептейм. Бирок муну унутпайлы. Таанутуу үчүн таануу да керек. Абайдын дүйнө адабиятындагы ордун Чыңгыз Айтматов мындайча айткан. Евразия чөлкөмүндөгү улуу инсан Абайдын таасири менен жашообузду ченеп, тарыхыбызды тартуудабыз. Абай дүйнөнү көлгө, заманды желге жана заман желинин дүйнө көлүндөгү толкундарды адамдыкка окшоштурган. Ал улуу адамдын ысымы дайыма жашасын.
Абай Кунанбаевдин 175 жылдыгынын башталышы катары Түрксой уюму түрк дүйнөсүнүн таланттуу опера ырчыларын чакырып, чоң программадагы концерт тартуулады. Бул концерт Түркиянын ТРТ Аваз мамлекеттик телеканалынын концерттик студиясында коюлуп, толугу менен эфирге тартылып алынды. Türk dünyasının televizyonu TRT Avaz olarak Түрк дүйнөсүнүн телевидениясы ТРТ Аваз катары биз Абайды бүтүн түрк дүйнөсүнө таанытууну алдыга койдук. Мына алгач Түрксой менен бирдикте концерт уюштурдук. Мындан башка да эң маанилүү бир документалдуу долбоорубуз бар. Түрксой, Евразия жазуучулар союзу жана Казакстан мамлекеттик телеканал менен бирдикте орток Абай документалдуу фильмин тартабыз. Буюрса ТРТ Аваз тарткан территорияга Абайды таанытабыз. Жаңы муундардын да андан илхам алуусуна себеп болобуз. bütün coğrafyaya Abay'ı Концертте ырчылар Абай акындын сөзүнө жазылган ырлардан аткарышты. Зал толо келген көрүүчүлөр биринен бири ашкан таланттуу ырчылардын өнөрлөрүнө жана акындын маанилүү ырларына күбө болушту. Бул концертке Кыргызстандан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, опера ырчысы Тилек Найманбаев да чакырылган. Ал акындын "Мен көрдүм узун кайың кулаганын" деген ырын аткарды. Кайсы бир тилдеги чыгарманы аткаруу ошол эл тууралуу билүүгө мүмкүнчүлүк түзөт дейт ырчы. Бул дагы бир өзүнчө бир баскыч болуп атат. Биздин чыгармачылыгыбызга бул жерден келип бир тажрыйба алып, көптөгөн дүйнөнүн ар бурчунан келген ырчылар менен чогуу ырдап, алардан керек жагын өзүбүзгө алып, тарбиялык жагын, үн коюу жагын, негизи эле көп жактан өзүбүзгө жакшы нерселерди алып атабыз да. Бул аябай жакшы нерсе. Ошол эле учурда биз ошол түрк тилдүү элдерден достугубуз да бекемделип атат десек болот. Мен ар бир мамлекетте жакын сүйлөшүп, сырдашкан досторум бар да азыр. Абай Кунанбаевдин 175 жылдыгы жеке гана Казакстанда эмес, түрк дүйнөсүнүн бир катар өлкөлөрүндө өткөрүлөт. Бул жыл ЮНЕСКОда жана Түрксойдо Абай жылы деп белгиленгендиктен көптөгөн иш-чаралар өтөрүн Казакстандын Түркиядагы элчиси айтып өттү. Тек қана Қазақстанда емес, халықаралық деңгейде, оның ішінде Түркияда үлкен ауқымды іс-шаралар өтеді. Олардың бір қатары Түрксойдың шеңберінде өтеді. Өйткені білесіздер, Түрксой биыл Абайдың мерейтойын жариялады. ЮНЕСКО шеңберінде өтеді. Енді біз елшілік ретінде де Абайдың осы мерейтойын атап өтуге университеттермен, әкімшіліктермен, студенттермен және де үкіметтік емес ұйымдармен бірлесе өткіземіз. Солардың біреуі бүгін концерт басталып отыр. Осы айдың аяғында Анкара төрінде Хажы Байрам университетімен бірге Абай атында бір халықаралық конференция өткіземіз. Сосын басқа провинцияларда кезек-кезегімен өткізе береміз. Осы жерде Абай көшесі ашылатын болады, Абай парктер ашылады. Стамбулдағы Абай атындағы мектепті қайтадан жаңарту жұмыстары басталады. Абайның тақырыбына арнап айтыс өтеді Стамбулда. Міне осындай кітаптар аударылады Абай туралы. Сонымен қатар сіздер де білесіз, Әл-Фарабидің да мерейтойы. Әл-Фарабиге арнап туындылар, кітаптар аударылатын болады. 2020 жылдын январь айынан баштап Абайды эскерүү иш-чаралары Казакстандын Нур-Султан шаарында башталган. Акындын чыгармалары 10 тилге которулуп, китеп болуп басылып чыгат. Мындан тышкары дүйнөлүк деңгээлде 500гө жакын чоң иш-чаралар уюштурулушу күтүлүүдө. Клара Кудайбергенова, Салим Эзер, Түркия, Анкара шаары. Бул апта калган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3W Чекит, Азия ТВ Чекит KG сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыз аркылуу дагы таанышып турсаңыздар болот. Эми аптанын жагымдуу жаңылыктарынан көрүшкөнчө аман болуңуздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын.